Салам достор, биздин каналга кош келиңиздер. Каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда подписация баскычын басып коюуну унутпаңыз, баса жанындагы коңгуроону баса кетиңиз. Ошондо биздин видеолорду биринчилерден болуп көрө аласыздар. Жыйырма 24 саат дүйнөдө эмне болот? Тынымсыз өтүп жаткан секундалар, мүнөттөр, сааттар кээ бирибиз үчүн мааниси жоктой сезилет. Ал эми убакыттын баркын билип, маани бергендер үчүн ар бир секунда алтынга тети. Ошол токтобой өтүп жаткан секундаларда айрымдардын өмүрү башталып жатса, тилекке каршы айрымдардын өмүрү бүтүп жатат. Деги эле биздин бир күндүк өмүрүбүз 24 сааттын ичинде ааламда эмнелер гана болбойт. Жаңы башталган ар бир күн биздин планетага 365 000 жаңы жашоочу алып келет. Он 8 миллиондон ашык адам өздүк майрамы, туулган күнүн белгилейт. Жыйырма 24 сааттын ичинде жерге 8,6 миллион чагылган түшөт. Ар бир дарак планетанын 2 жашоочусуна жете турган кычкылтек бөлүп чыгарат. Кытайлар бир күндө 510 000 тонна күрүч жыйнайт. Планетанын бардык жашоочулары бир күндө 22 миллиард жолу даараткананын суусун агызат. Бул суу планетадагы адамдардын жарымы ваннага түшүп тазаланууга жетмек. Кагаз баштыктарды даярдоо үчүн 40 000, ал эми даараткана кагазы үчүн 27 000 дарак кыйылат. Ар бирибиз эң аз дегенде 15 жолу жылмаябыз. Жүрөгүбүз 104 000 жолу согот. Орточо эсеп менен алганда, ар бир адам бир күндө $15 иштеп табат. Адам болжол менен 23 000 жолу дем алып, кайра дем чыгарат. Жер планетасында 7 жолу жер титирейт. Адам бир күндө 12 мүнөт убактысын душта, 20 мүнөт убактысын тазалык жайында өткөзөт. Адамдын чачы 0,35 мм өсөт. Ошол эле 24 саат ичинде адамдын башынан 40-100 чач түшөт. Бир күндө сүйлөгөн сөздөрүбүздүн саны орточо эсеп менен 48 000ге жетет. Күбө пайда кылуучу сокур көпөлөк өз өмүрүн жашап өтөт.
Айтор, биз жашап жаткан дүйнө кызыктарга толуу. 24 сааттын ичинде мындан да көп кызыктар болот. Биз бир четин гана ачып бере алдык.